көптөгөн жарандарыбыз колу бутунан ажыраган, көздөрүнөн ажыраган, оор жаракат алган. Ошондой эле көптөгөн мурун мен иштеген ички иштер кызматкерлери дагы көптөгөн жаракат алышкан. Аларга жоопкерчилик болуш керек да. Мен ойлойм, учуру келгенде алардын дагы жоопкерчилиги кимде ким туура эмес. Эгерде буйрук берген. Бул ким? Ачык айтканда ички иштер министрлиги мурунку министри Кашкар Жумушалиев, ошондой эле Опунбаев, ГКМ УКМКнын председатели, анан кийин ошол мамлекет башы, өкмөт башы дегенде куратору ошол укук коргоогунда Салиев Алмамбетов. Алар мыйзам негизинде эгерде алардын күнөөлөрү аныкталат дегенмен, алар жооп бериш керек. Эмнеге? Себеби бул сабак болуш керек. Эч качан элиңди, өзүңдүн элиңди ок менен атпаш керек. Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Ошол учурдагы министрлер жоопкерчиликке тартылыш керек депчи? Анан президенттин жоопкерчилиги кандай болот ошол учурдагы? Аны бардыгы тергөө амалдары жүргүзүлүш керек. Сиздин пикириңизди алда каралыш керек би? Биринчиден мен сизге айтып атам, ким буйрук берген? Соттук териштирүүдө айткан Кашкар Асаханович буйрук берген деген ички иштер министрлиги. Өзү ошол жерде ордун таштап качып кетип аткан болду. Бүгүнкү күнгө чейин жок. Ал сөзсүз жооп бериш керек. Бул бир күч органдарынын куратору болгон Ак үйдө. Ошол жооп бериш керек. Ал деген ошол Кыргыз РКсынын аппаратынын орун басары Салиев Алмамбет деген. Анан кийин УМКнын ошол убактагы жетекчиси Опунбаев болгон. Ошол териштирүүдөн кийин анан кийин мамлекет башы келди. Ал убакта учурдан пайдаланыш керек. Учурдан пайдаланып айтарым, сөзсүз мен айттым го, бая жараат алган жарандарга, ошондой эле жараат алган азыркы күнгө чейин кызматына өтө албаган менин мурунку кесиптештериме. Бул жерден резине болсо ок атылды да. Анан бирөө өлбөдү. Биздин инибиз, Үмүт деген инибиз. Туурабы? Канчалаган жүздөгөн адамдар, 200 адамдар жараат алды. 500 адамдар милиция кызматкерлери жараат алды. Аларга жоопкерчилик болуш керек. Туура эмес буйрук берген сөзсүз жоопкерчиликке тартылыш керек. Түшүнүктүү. Анан президентти ошол мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков күнөөсү аныкталган болсо кимге карабай? Кечиресиз, мен суроону берип алайын. Ошол мурдагы президент Сооронбай Жээнбековду азыркы таптагы президент Садыр Жапаров мен атайын ырымдап экс макамын бердим деди беле. Анан ошол азыркы бийликтин тушунда анын жоопкерчилиги каралышы мүмкүнбү сиздин пикириңизде эми? Мен айтып атам, экс президенттин макамы барбы, жокпу, бардыгы тергөө бир тараптуу эмес. Тергөө чындыгы далилдеген болсо, ким болбосун, жөнөкөй жаран болобу, генерал болобу, ал экс президент болобу, бардыгынын жоопкерчилиги сөзсүз каралыш керек. Дагы кайталап коеюн. Түшүнүктүү, рахмат. Дагы себеп дегенде жарат алган жарандар бар. Бүгүн көрдүңүз да, колу буту жок, көзү жок. Ошондой эле Үмүт инибиздин каза болгондугу, бул нараазычылык акцияга чыгып, тынчтык митингге чыгып тур. Туурабы? Ошо ал менен катар ички иштер министрлигинде кызмат өтөгөн менин да коллегаларым жарат алган. Ага бирөөлөр жоопкерчилик болуш керек да. Туурабы? Ошондуктан бул акыйкат териштирүү иштери жүргүзүлүш керек. Сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү, рахмат. Октябрь окуясы боюнча ушул менен баары чекит коюлабы соттук чечимге? Чекит коюлбаш керек. Бул боюнча күнөөлүүлөр табылып, күнөөлүүлөр жооп бериш керек. Октябрь окуясы боюнча. Бизди суд күнөөлүү эмес деп тапты. Демек, башка күнөөлүүлөр бар да. Анткени өлүмдөр бар. Жарадаарлар бар. Эгерде биз күнөөлүү болбосок, башка бирөө күнөөлүү да. Ошону издеш керек, табыш керек, соттош керек. Сотко жооп бериш керек, самый главный. Баабетибиз мыйзам өкүм чыккан жана ошол мыйзамсыз өкүмдүн негизинде бүгүн абакта калат. Дагы Тилекке калды. Бир гана Батукаев иши боюнча гана камалып Бир гана бүгүнкү күндө Алмазбек Атамбаев бир гана Батукаев иши боюнча негизсиз, калыстыксыз, адилетсиздиктин айынан ошо түрмөдө отурат. Башка иштер боюнча бардыгынан Башка иштер боюнча бир да иш боюнча түрмөгө камалган эмес. Октябрь боюнча мамлекеттик комиссия түзүлүп макам берилиши керек. Себеби жана соттук жараянда көрүп атпайсыңар, көзүнөн айрылган, колу түзүлгөн адамдар кимге кайрыларын билбей отурат. Мына 2 жылдан бери каяка бар урууларын билбейт. Мына ошолордун тагдырын карап, ошолордун баягы үй бүлөсүнө көз салып коюш керек. Буга сөзсүз түрдө мамлекет өзүнүн капталын салбастан тийиштүү макамын берип ана жардам бериши керек. Себеби көрүп атпайсыңар, бир эле көзүн жоготкон жана октон Туркияга бар бир операция $20 000 экен. Аны ким берет? Байкуш кредит алып, бир апабыздын уулу, жалгыз уулу Москвада майып болуп иштеп жүрөт. Тескерисинче бул октябрь саясий иши бизди күнөөлөп, бизден жанагы октарлар төлөп бериле деген доо коюлган да. Ошон үчүн биз айтып чыкканбыз, туура эмес кетип баратасыңар, бул токтош керек деп. Ошон үчүн мен айтам, октябрь боюнча толугу менен жабыркаган адамдарга көңүл бурулуп, мына ошо артыбызда турбайбы, ошолордун балдары чында баатыр аталып, ошолордун айынан келди да жан келген бийлик. Кыргыз элим, мына бүгүн октябрь окуясы боюнча айыпталуучулар акталды. Бизди дагы кече бүгүн
жабырлануучу деп таанып бизди дагы суракка алды, биздин дагы арзумуңузду укту. Эми биздин кийинки кадамыбыз ушул окуяларга 5-6 октябрь 20-жылкы окуялардын күнөөкөрлөрү айыпка тартылыш керек, ошолар жазага тартылыш керек. Алар Сооронбай Жээнбеков, Кашкар Жунушалиев, Орозбек Опунбаев дагы ошол окуяда ок атылышына, адамдардын жаракат алышына себепчи болгон адамдар жазага тартылыш керек. Ошоларга бийлик жана прокуратура, сот кызматкерлери ошоларды жоопко тартыш керек. Акыйкат чындыгы күнөөкөрлөр өз жазасын алыш керек. Сиздер эмне себептен ошол Сооронбай Жээнбеков баштаган жана ошол мурдагы министрлерди айыптап атасыздар? Себеби ошол убактагы бийликтеги буйрук бере турган адамдар ошолар. Бизде белгилүү да Кыргызстанда. Ким буйрук берсе, ошонун ким бийликте турган болсо, ошолардын гана буйрук аткарыла турган мамлекетте жашап атабыз да. Түшүнүктүү. Анан сиздердин талабыңыздар канчалык деңгээлде аткарылат деп ишенесиздер? Анткени Сооронбай Жээнбековго азыркы өлкө башчы Садыр Жапаров өзү ырымдап атайын экс-президент макамын бергендигин айтканда, анан экс-президентке эч кандай жоопкерчилик каралбайт да. Эми ал жагын эми келечек көрсөтөт, кандай болушун. Биздин талабыбыз бирок ошол. Күнөөлүү адамдар тартылыш керек. Мыйзам бардыгына бирдей. Мыйзам канчалык деңгээлде иштейт деп сиздер үмүт артып атасыздар азыркы тапта? Эми мына Кудай кааласа бүгүнкү күнгө чейин айыпталуучулар акталып келе атат. Секин-секинден болсо дагы ошол убадалар аткарылып атат. Бизди дагы жабырлануучу деп тааныды. Эми дал көрөбүз. Бул бирок бар жогу жакшы болуп кетти деген сөз эмес. Кичине гана алдыга кадам жылдык. 2 жыл дегендечи. Эми мындан буягы дагы канча убакыт алат билбейм, бирок сиздер буга ишенип турабыз. Айыпталуучулар табылып, өз күнөөсүнүн жазасын алат. Сиздер ушу айыптап аткан адамдарга буга чейин бир арыздоо менен кайрылдыңыздар беле? Кайрылганбыз. Кандай 2020-жылдан бери эле кайрылып келе атабыз, бирок реакция боло элек. Эми реакция болуп башталды да. Мына 2022-жылы жазга мал окуялардын, ошо октябрь окуялардын иштери козголуп жыл баштады алдыгачы. Буга чейин мынчалык деңгээлде жылган эмес. Анан мындан аркы кадамдарыңыздар кандай болот эми? Ошо кадамдарды айттым, ошол биз бир өзүбүздүн принцибибизде жоопко тартыла турган адамдар тартылыш керек. Ошол принципте турабыз.